Урматтуу жыйындын катышуучулары, бизге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Сулайманов Кулузбек Кошалиевич келип отурат. Биринчиден бизге радом керек. Радомдо болсо жанагы врачтарыбыз алмашпай койду, гинекологдорубуз. Гинекологдорду алмаштырсаңыздар жакшы болот деле. Келген адамдардын баары эле кесире болуп атыптыр да азырчы. Биздин салтанат Достук көчөсүнүн салтанаттын алдындагы скверибиз бар эле. Ошол скверибиз эптеп септемей болуп бүттү. Эшиги жок, же аркасы жок, аңырайып бүт нерсеси ачылып турат. Анан мал салып кирип, арчаларды, немелерди талкалап кетип атат. Кулузбек Кошалиевич, сизге да ушуну кайрылып айтып коеюн. Программага киргизебиз, проектке киргизебиз деген жаңы больницаны прямо ушул территориясында деп келип, министр өзү макулдашып, проектке киргизебиз дедилер. Ал маселе кандай чечилди деп атат, билбейм. Мен сизге айтып коеюн ушул боюнча. Мен муну парламентте да көтөргөм. Мени да алдап койду. Ошол министр. Ташкөмүрдүн больницасына көңүл бурам, мен биякты оңдойм, бияка абырдойм берем деп бир нерсе кылган жок. Кулузбек Кошалиевич мына чыныгы элдик депутат экенин билдирип, эл менен жакындан баарлашып, качан болсо элдин көйгөйүн, сунуштарын угуп келет. Мына шаардын өнүгүшүнө дагы өз салымын кошуп келүүдө. Кайсыл гана жагдайлар болбосун, ошол суроолорду таасын айтып, дайым талап коюлган элдин талаптарын дайым аткарып, элдин алкышына ээ болуп келүүдө. Биз ыраазычылык билдиребиз.